Assalamu alaikum. Şirin Dünya kanalına hoş gelipsizler. Bugün sizlerge aябай bat даярдалуучу пирогдун жасалышын көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе мен менен бирге болуңуздар. Биринчиден бардыгын даярдалышыбыз керек. Андан кийин орточо 3 жумуртканы табабызга салып, андан кийин шекерди салып, венчиктин жардамы менен 5-10 мүнөт аппак көбүк болгончо абдан аралаштырып алабыз. Мына ушундай болуш керек. Эми аралашмабызды перчетке алып турабыз. Эсиңизде болсун, пирог бышырып жатканда эч качан соданы камырдын өзүнө кошпоңуз, себеби соданын жыты чыгып калат. Ал үчүн биз айранга соданы кошуп үлгүзүп алабыз. Андан кийин камырыбызга аралашмабызды коюп, андан кийин суу майыбызды кошуп 2-3 жолу аралаштырып коебуз. Эми унду кошо баштайбыз. Аралашмабызга кошуп жатканда сөзсүз түрдө ээлешибиз керек. Унубузду аз-аздан кошуп, ушинтип камырын даярдап алабыз. Мен көрсөткөндөй камырын даярдап алсаңыз, сиздин пирогуңуз албетте окшоп чыгат. Камырыбыз даяр болуп калды. Дал ушундай коюу масса болуш керек. Массабызды духовканын табагына куярдан алдын духовкабызды асты жагын 180 градуста 35-40 минутка коебуз. Духовкаңыздын үстү жагында жандырсаңыз, анда пирогуңуздун бети катып, ичи бышпай калат. Ошон үчүн биринчи астын бышырып алабыз. Пирог ишип көтөрүлгөндөн кийин духовканын үстү жагын жандырып туруп, духовканын ортосуна пирогду коебуз. Мына камырды табакка салып даярдап алдык. Эч кандай тындырбайбыз. 1-2 силкеп туруп духовкага салабыз. Мына биздин пирог даяр болду. Бышканын, бышпаганын билиш үчүн жвачка салабыз. Мына курук, бардыгы бышып чыккан. Пирогду эми муздатканга коебуз. Бул пирогдон ар кандай пирожныйларды дагы даярдасаңыз болот. Мына аябай жумшак көрсөтүп өттүм. Духовкаңыздын сырын билсеңиз жана камырын жакшы даярдасаңыз, сиздин пирогуңуз ар дайым окшоп чыгат. Берилген суроолор боюнча жооп бердим деген үмүттөмүн. Каналда мейман болсоңуз, каналга катталыңыз. Видео жакса, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.